Үй ичинде өзү менен өзү ойноп жаткан ак козунун оюн бузуп эшик тыкылдады. Ак козу кошуналарынан узун аркан сурап келди. Ата бейиттүүбү? Документальный фильм көрөлүбү? Айтматов, Чориков, сен душмансың, башка кишилерди аттарын ата деп аябай кыйнап, сабап, буттарын сындырганыңды ойлойм. Кимдерди ошол жака көмүп салды эле? Турук Айтматов, Баял Сакеев, Юсуп Абдрахманов, Дагы? Абдукадыр Орозбеков. Канча кишини көмүп салды ошол жака? 130 киши. 137 кишини. Юсуп Абдрахманов ким болгон? Коомдук ишмер. Коомдук ишмер болгон, Ошо Чыңгыз биздин экинчи уулубуз, кичүүсү. Улуусу кыз. Анан ошо Чыңгыз бала бакчадан чыккандан кийин мен Кыргыз драма театрында иштейм. Ошол жака менен чогуу барат. Анан ушу башка балдар ушу биздеги театрда иштеген кызматкерлердин балдары болуп отуруп алып спектакль көрүшөт. Ошолорду обсуждение кылышат, отуруп алып. Үйдөн барып алып кайра кайталап ойношот ошол спектакльдерди. Давай сен эртең театрга барбай эле коесуң. Неге? Эмне театрды ушунчалык жакшы көрөсүңбү? Ооба. Эмнеси менен жагат? Спектакль көрөм. Кайсы спектакльдерди жакшы көрөсүң? Саманчындуу, акыркы кат. Эртөштүк. Курманжан жатка. Ушулардын арасынан кайсыңысы баарынан жагат сага? Эң жакшы көргөн спектакль кайсы? Акыркы кат. Ал эмнегенде? Аттууга кетипти. Ким кетти? Турук Айтматов. Эмне үчүн ачышат турат? Мен душман деппин. Бизде акыркы кат деген спектакль чыккан, Турук Айтматов тууралуу Кайрат Иманалиев жазган. Ошол спектакльди өткөндө барып көргөн, 2-3 жолу көрдүк окшойт болгон сайын. Анан ошондон кийин эле Турук Айтматов ким болгон, кечке мен чагып суроо бере берди. Баял Исакеев ким, анан ким, Жусуп Абдрахманов ким, эмне болду эле алар дегенден анан өткөндө алып барып ата бейитти көргөзүп келгенбиз да. Эмне көтөрүп аткан? Таш көтөрүп атат да, балбан экен да. Буларды ким жасайт эле негизи? Скульпторлор жасайт, Көрдүң, Кошой менен Жолой экен да бул деге. Кошой менен ким? Кошой менен Жолой көрөшүп атат, көрдүңбү? Жолой. Бул ким? Деген Кошой. Жолой. Жолой деген душманбы? Жолой деген душман да жанакы көкөтөйдүн ашында күрөшөт экөө. Жаңы сөз укса, ошону колдонгонго аракет кылат мындай. Туура келбесе деле, мисалы, бирдеке кылып отурсак, эмне отурабыз, ачарчылык маалындай болуп деген сыяктуу мындай. Колдонуп калганга аракет кылат, бир мындай угуп калган сөздөрүн. Анан өзү негизи мындай шаарда чоңойсо дагы айыл чарбачылыгына аябай кызыгат. Жылкы, уй, кой дегендерди аябай жакшы көрөт. Манас жөнүндө көрөм, же болбосо Манас угат телефондон. Ошол убакта эле бир кыска убакытка телефон беребиз. Үйдө телевизордон деле мультик көп көрбөйт. Андан көрө исторический фильмдер болуп атса, же болбосо бир спектакльдер болуп атса, ошолорду аябай жакшы көрөт. Чынын айтканда мындай отуруп алып мындай болду деп деле айта элекпиз. Могуну бил, анан мындайды көр деп делечи. Ошол атын ээрчип эле ошол баскан турганы үлгү дейт го. Анан ошо биз менен театрга барып, ошол жомок окутат көбүнчө, китептерди окутат. Анан мындай оорураак китептерди, мисалы Тагай бийди окуп бер дейт, Тагай бийди окуп атсам, мындай көп түшүнбөйт окшойт, мындай ойноп өтүп кетти. Анан Айтматовдун ушул балдарга ылайыктуу
чыгармаларынан окуп беребиз. Апасы окуп берет, кээде мен окуп берем. Атча мери ырк болдуң, аламды бузган койгашка чогуу сулбук болдуң. Осмонов жагатмага ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең ортокмун. Жашоодо канча жолдош күтсөм да, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун.